Анан Жүйүт ага басып келип мындай деди: "Мырзам, кулуңдун сөзүнө кулак салсаң экен, кулуңа каарданбасаң экен, анткени сен фараондой эле адамсың." Мырзам кулдарынан: "Атаңар же бир тууганыңар барбы?" деп сурады эле. Биз мырзабызга биздин каарыган атабыз жана анын каарыганда көргөн кенже уулу бар. Бир тууганы өлүп, ал бир энеден жалгыз калды. Аны атасы жакшы көрөт дегенбиз. Сен болсо кулдарыңа: "Аны мага алып келгиле, мен көрөйүн" дедиң. Биз мырзабызга: "Бала атасын таштай албайт. Эгерде ал атасын таштап кетсе, анда атасы өлүп калат" дедик. Бирок сен кулдарыңа: "Эгерде кенже иниңер силер менен кошо келбесе, мындан ары көзүмө көрүнбөгүлө" дедиң. Биз сенин кулуңа атабызга келип, мырзабыздын сөздөрүн айттык. Анан атабыз: "Дагы барып бир аз эгин сатып келди" деди. Биз ага: "Биз бара албайбыз. Эгерде кенже бир тууганыбыз биз менен барса барабыз. Анткени кенже бир тууганыбыз биз менен барбаса, тиги кишинин жүзүн көрүүгө болбойт" дедик. Ошондо сенин кулуң, биздин атабыз мындай деди: "Аялым мага 2 уул төрөп бергенин силер билесиңер. Бирөө менден кетти. Ошондо айттым эле: чын эле ал жырткычка таланса керек, анткени мен аны бүгүнкү күнгө чейин көрө элекмин. Эми муну да алсаңар, бул да бир кырсыкка учураса, карыган кезимде кайгыга салып, өлгөндөр жаткан жайга түшүрөсүңөр. Эгерде мен сенин кулуңа атама барганда жанындай көргөн баласы жаныбызда болбосо, анда ал баласы жок экенин көрүп өлүп калат. Кулдарың, сенин кулуң биздин атабыздын ак баскан башына кайгы кошуп, өлгөндөр жаткан жайга салат. Анын үстүнө мен кулуң бала үчүн жооп берүү милдетин алып, эгерде аны сага алып келбесем, анда мен сенин алдыңда өмүр бою айыптуу болоюн деген элем. Ошондуктан мен кулуң бул баланын ордуна сага мырзама кул болуп калайын. Бала болсо бир туугандар менен кете берсин. Анткени бала жанында болбосо, атама кантип барам? Атамдын башына түшкөн кайгыны кантип карап турам?" 45-бөлүм. Ошондо Жусуп жанында тургандардын алдында өзүн кармай албай: "Менин жанымда турган адамдардын бардыгы чыксын" деп кыйкырып жиберди. Жусуп бир туугандарына өзүнүн ким экенин айтканда, жанында эч ким жок эле. Ал катуу ыйлап жибергендиктен аны мисирликтер да, фараондун үй ичи да укту. Анан Жусуп бир туугандарына: "Мен Жусупмун, деги атам тирүүбү" деди. Бирок бир туугандары жооп бере албай калышты. Анткени алар анын алдында коркуп турушту. Ошондо Жусуп бир туугандарына: "Мага жакын келгилечи" деди. Алар жакын келишти. Ал: "Мен Жусупмун, силердин Мисирге сатып жиберген бир тууганыңармын. Бирок азыр кайгырбагыла. Мени бул жака сатып жибергениңерге өкүнбөгүлө. Анткени Кудай силердин өмүрүңөрдү сактап калыш үчүн мени бул жака силерден мурун жиберди. Анткени жер үстүндө ачарчылык болгонуна 2 эле жыл болду. Дагы 5 жыл жерди айдалбайт, эгин да орулбайт. Силерди жер үстүндө калтырыш үчүн жана улуу куткаруу иши менен өмүрүңөрдү сактап калуу үчүн Кудай мени силерден мурун жиберди. Ошондуктан мени бул жака силер эмес, Кудай жиберди. Ал мени фараондун атасы, анын бүт үйүнүн мырзасы, бүткүл Мисир жеринин эгедери кылып койду. Атама тезирээк баргыла да, уулуң Жусуп мындай дейт дегиле: Кудай мени бүткүл Мисир жерине мырза кылып койду. Мага тез кел. Сен Гошен деген жерде жашайсың. Сен уулдарың, уулдарыңдын уулдары, майда жана бодо малың менен, өзүңдүн бардык мүлкүң менен менин жанымда болосуң. Ошол жерде менин багуумда болосуң. Анткени дагы 5 жыл ачарчылык болот. Өзүң да, үйүң да, кишилериң да жакырданып кетпесин. Силерге өз оозу менен айтып жатканымды өзүңөр да, бир тууганым Бенжамин да өз көзүңөр менен көрүп турасыңар. Атама Мисирдеги бүткүл атак даңкымды, көргөнүңөрдүн бардыгын айтып баргыла да, атамды тезирээк бул жерге алып келгиле деди. Анан ал бир тууганы Бенжаминди мойнунан кучактап ыйлады. Бенжамин да аны мойнунан кучактап ыйлады. Анан бардык бир туугандарын өпкүлөп, аларды кучактап ыйлады. Андан кийин бир туугандары аны менен сүйлөшүштү. Жусуптун бир туугандары келгендиги тууралуу кабар фараондун үйүнө жетти. Бул кабар фараонго да, анын кулдарына да жакты. Ошондо фараон Жусупка мындай деди: "Бир туугандарыңа мындай деп айт: малыңарга жүк артып Канаан жерине жөнөгүлө. Атаңарды да, үй бүлөңөрдү алып мага келгиле. Мен силерге Мисирдин эң жакшы жерин берем. Силер семиз жердин жемишинен жейсиңер. Сага болсо аларга мындай айтууңду буйрук кылам. Мындай кылгыла де: балдарыңар менен аялдарыңар үчүн өзүңөргө Мисир жеринен араба алгыла да, атаңарды алып келгиле. Калган буюмдарыңарга өкүнбөгүлө, анткени Мисир жеринин эң жакшысын силерге берем." Исраил уулдары ошондой кылышты. Жусуп аларга фараондун буйругу менен арабаларды, жол азыктарын берди. 22. Ар бирине алмаштырып кийгидей кийим берди. Бенжаминге болсо 300 күмүш тилде жана 5 сыйра кийим берди. Ал эми атасына Мисирдин эң жакшы жер жемиштери жүктөлгөн 10 айгыр эшек, эгин жана атасынын жолуна камдалган тамагаш жүктөлгөн 10 ургаач эшек жөнөттү. Жусуп бир туугандарын ошентип кое берди. Алар жөнөп кетишти. Аларга жолдо урушпай баргыла деди. Алар Мисирден чыгып Канаан жерине атасы Жакыпка келип, ага Жусуп тирүү экен. Азыр ал бүткүл Мисир жерин башкарып турат дешти. Бирок Жакып кош көңүл мамиле кылып койду. Анткени аларга ишенген жок.
Алар ага Жусуптун айткан сөздөрүнүн бардыгын айтып беришти. Жусуп жөнөткөн арабаларды көргөндөн кийин гана алардын атасы Жакыптын руху жандана түштү. Ошондо Ысрайыл мындай деди: "Болду, уулум Жусуп али тирүү экен. Көзүм өтөлегинде барып аны көрөйүн." 46 бөлүм. Ошентип Ысрайыл өзүнүн бардык мал мүлкү менен жолго чыгып, Беер-Шебага келди да атасы Исхактын кудайына курмандык чалды. Ошондо Кудай Ысрайылды түнкү көрүнүштө Жакып, Жакып деп чакырды. Ал "Мен угуп жатам" деп жооп берди. Кудай ага мындай деди: "Мен Кудаймын, атаңдын Кудайымын. Мисирге баргандан коркпо, анткени ошол жерде мен сенден улуу эл жаратам. Мен Мисирге сени менен барам. Мен сени ал жерден кайра алып чыгам. Жусуп сени өз колу менен көмөт." Ошондо Жакып Беер-Шебадан чыкты. Исрайылдын уулдары атасы Жакыпты балдарын, аялдарын арабаларга салып алып жөнөштү. Жакыпты алып келүү үчүн ал арабаларды фараон жиберген эле. Ошентип алар Канаан жеринде тапкан мал мүлкүн алып Мисирге келишти. Ал жерге Жакып жана анын бүт тукуму келди. Ал өзү менен бирге Мисирге уулдары менен неберелерин, кыздары менен жээндерин, бардык тукумун алып келди. Мисирге келген Ысрайыл уулдарынын аттары мындай: Жакып жана анын уулдары: Жакыптын туну Рубейн, Рубейндин уулдары Ханох жана Палу, Хесрон жана Карми. Шимондун уулдары: Жемуэл, Жамин, Оят, Жахин, Сохар жана Канаандык аялдан төрөлгөн Шабул. Лебинин уулдары: Гейршон, Каат жана Мерари. Жүйүттүн уулдары: Эйр, Онан, Шейла, Перес жана Зирак. Бирок Эр менен Онан Канаан жеринде өлгөн. Перестин уулдары Кесрон менен Хамул болгон. Исахардын уулдары: Тола жана Пуба, Аюб жана Шимрон. Забулундун уулдары: Серет, Эйлон жана Жахлиел. Булар Месопотамияда Леянын Жакыптан төрөгөн уулдары жана анын кызы Дина. Анын бардык уул кыздары 33 жан. Гаттын уулдары: Сипон жана Хаги, Шуни жана Эспон, Эйри, Ароту жана Арейли. Ашырдын уулдары: Имна жана Ишпа, Ишпи жана Бирия. Алардын карындашы Серак. Бириянын уулдары: Кебер жана Малкиел. Булар Зилпанын уулдары. Зилпаны Лабан өз кызы Леяга берген. Ал Жакыпка 16 бала төрөп берген. Жакыптын аялы Рахелдин уулдары: Жусуп жана Бенжамин. Мисир жеринде Жусуптан Менаше менен Эпрайым төрөлдү. Аларды агаоондук диний кызматчы Потпердин кызы Аснат төрөп берди. Бенжаминдин уулдары: Бела, Бехер жана Ашбел, Гейра жана Нааман, Эйхи жана Рош, Мупим, Хупим жана Арт. Булар Рахелдин Жакыптан төрөгөн уулдары, бардыгы болуп 14 жан. Дандын уулу Хушим. Напталынын уулдары: Жаксиел жана Гуни, Жетсер жана Шилем. Булар Биланын уулдары. Биланы Лабан өз кызы Рахелге берген. Ал Жакыпка бардыгы болуп 7 бала төрөп берген. Жакып менен бирге Мисирге келгендердин, Жакыптын уулдарынын аялдарынан башка анын өз канынан чыккандардын саны бардыгы болуп 66 жан эле. Жусуптан Мисирде 2 уул төрөлгөн. Жакыптын Мисирге келген кишилеринин саны бардыгы болуп 70. Гошенге жол көрсөтсүн деп Жакып жүйүттү Жусупка өзүнөн мурун жиберди. Жусуп арабасын кошуп, атасы Исрайылды тосуп алганы Гошенге жөнөп кетти. Ал атасын көргөндө аны мойнунан кучактап көпкө чейин ыйлады. Ошондо Исрайыл Жусупка: "Эми өлсөм болот, сенин жүзүңдү көрдүм, сен али тирүү экенсиң" деди. Жусуп бир туугандарына жана атасынын үй бүлөсүнө: "Мен барып фараонго кабарлап, Канаан жериндеги бир туугандарым менен атамдын үй бүлөсү мага келишти. Алар койчулар, мал багышат. Алар майда жана бодо малын, бардык мал мүлкүн ала келишти деп айтайын. Эгерде фараон силерди чакырып, силердин кесибиңер эмне деп сураса, силер: сенин кулдарың биз да аталарыбыз да жаш чагыбыздан бүгүнкү күнгө чейин мал багып келгенбиз деп айткыла. Ошондо Гошен жеринде жашап каласыңар. Анткени мисирликтер үчүн койчулардын баары жийиркеништүү" деди. 47 бөлүм. Жусуп фараонго келип мындай деп кабарлады: "Канаан жеринен атам менен бир туугандарым майда жана бодо малы менен өздөрүнүн бардык мал мүлкү менен келишти. Азыр алар Гошен жеринде." Анан ал бир туугандарынын арасынан 5-өн алып барып фараонго тааныштырды. Ошондо фараон анын бир туугандарынан: "Силердин кесибиңер эмне?" деп сурады. Алар фараонго: "Сенин кулдарың биз да аталарыбыз да койчубуз" деп жооп беришти.
Алар фараонго: "Биз бул жерге жашаганы келдик, анткени кулдарыңдын малына жайыт жок. Канаан жеринде чоң ачарчылык, ошондуктан кулдарыңа Гошен жеринде жашоого уруксат бер" дешти. Ошондо фараон Жусупка кайрылып мындай деди: "Атаң менен бир туугандарың сага келди. Мисир жери кол астыңда. Атаң менен бир туугандарыңды эң жакшы жерге жайгаштыр. Алар Гошен жеринде жашашсын. Эгерде алардын арасында жөндөмдүү кишилер бар экенин билсең, аларды менин малымдын үстүнөн көз салуучу кылып дайында." Анан Жусуп атасы Жакыпты фараонго алып келип тааныштырды. Жакып фараонго батасын берди. Фараон Жакыптан: "Канча жашка келдиң?" деп сурады. Жакып фараонго: "Жер бетинде келгин болуп жашаганыма 130 жыл болду. Ата-бабаларымдын жер бетинде келгин болуп жашаган жашына жеткен жокмун. Аз жашадым, азаптуу күндөрдү өткөрдүм" деди. Жакып фараонго батасын берип, фараондукунан чыкты. Ошентип Жусуп атасы менен бир туугандарын Мисир жерине жайгаштырып, фараон айткандай жер соорусу Раамсес аймагын алардын энчисине берди. Жусуп атасы менен бир туугандарын атасынын бүт үй бүлөсүн ар бир үй бүлөдөгү кишинин санына жараша эгин менен камсыз кылып турду. Ачарчылык аябай күч алгандыктан бүт жер жүзүндө эгин түгөнүп, Мисир жери да Канаан жери да жабыркады. Жусуп Мисир жери менен Канаан жериндеги эгинден түшкөн күмүштүн баарын жыйнап фараондун үйүнө киреше кылды. Ошентип күмүш Мисир жери менен Канаан жеринде түгөндү. Мисирликтердин баардыгы Жусупка келип: "Бизге нан бер, сенин алдыңда өлгөнүбүздүн эмне кереги бар? Анткени күмүшүбүз түгөндү" дешти. Жусуп аларга: "Малыңарды айдап келгиле. Эгерде күмүшүңөр түгөнүп бүтсө, малыңардын ордуна эгин берем" деди. Ошондо алар Жусупка малдарын айдап келишти. Жусуп аларга жылкыларынын, майда жана бодо малдарынын, эшектеринин ордуна эгин берип турду. Ал жылы аларды берген малынын ордуна эгин менен камсыз кылып турду. Ошентип ал жыл да өттү. Кийинки жылы да алар Жусупка келип: "Мырзабыздан жашырбайбыз, күмүшүбүз түгөндү, бүт малыбыз да мырзабыздын колунда. Мырзабыздын алдында өзүбүз менен жерибизден башка эч нерсебиз калган жок. Сенин көз алдыңда өзүбүз өлүп, жерибиздин ээн калганын эмне кереги бар? Өзүбүздү да жерибизди да эгинге сатып ал. Биз жерибиз менен фараонго кул бололу. Өлбөй тирүү калышыбыз үчүн, жерибиз ээн калбаш үчүн бизге тукумдук үрөөн бер" дешти. Ошондо Жусуп бүткүл Мисир жерин фараон үчүн сатып алды. Ачарчылык кыйнагандыктан мисирликтердин баары өз талааларын сатышты. Ошентип жер фараондун карамагына өттү. Фараон Мисирдин бир четинен экинчи четине чейин жашаган элди кул кылып алды. Жусуп дин кызматчыларынын гана жерлерин сатып алган жок, анткени дин кызматчылары фараондон жер алууга тийиш эле. Алар фараон берген жер менен оокат кылышкан, ошондуктан жерлерин сатышкан жок. Ошондо Жусуп элге кайрылып: "Мына эми мен силерди да жериңерди да фараонго сатып алдым. Мына бул үрөндү алып жериңерге эккиле. Түшүмдү жыйнаганыңардан кийин анын 5тен 1 бөлүгүн фараонго бергиле. Ал эми 4 бөлүгү талаага сепкениңерге, өзүңөр жегениңерге, үйүңөрдө жашагандарыңарга, балдарыңардын жегенине калсын" деди. Алар Жусупка: "Сен биздин өмүрүбүздү сактап калдың. Мырзабыздын алдында ырайым табалы, фараонго кул бололу" дешти. Ошентип Жусуп Мисир жеринде бүгүнкү күнгө чейин күчүндө болгон мындай мыйзам чыгарды: фараонго таандык болбогон дин кызматчыларынын жеринен башка жерлерден алынган түшүмдүн 5тен 1 бөлүгү фараонго берилсин. Исраил Мисирдеги Гошен жерине отурукташып калгандан кийин укумдап тукумдап абдан көбөйдү. Жакып Мисир жеринде 17 жыл жашап 147 жашка чыкты. Исраилдин өлөр убагы жакындаганда уулу Жусупту чакырып мындай деди: "Эгерде мен сенин алдыңда ырайым тапкан болсом, мага ырайым жана акыйкаттык кылып, сени Мисирде көмбөйм деп колуңду саныма коюп ант бер. Ата-бабаларым жаткан жерге жатайын, мени Мисирден алып чыгып, ошолордун көрстөнүнө кой." Жусуп атасына: "Айтканыңдай кылам" деди. Атасы ага ант бер деди. Баласы ага ант берди. Исраил төшөгүнүн башында тизесин бүктү. 48-бөлүм. Ошондон кийин Жусупка: "Атаң ооруп жатат" дешти. Ошондо ал Менаше жана Эпраим деген 2 уулун алып атасына жөнөдү. Жакыпка: "Сага уулуң Жусуп келе жатат" деп кабарлашты. Исраил бар күчүн жыйнап төшөгүнө отурду. Анан Жакып Жусупка мындай деди: "Кудуреттүү Кудай Канаан жериндеги Лузда мага келип батасын берген. Кудай мага: мен сени укум тукумдуу кылам, сенден көптөгөн элдерди жаратам, бул жерди сенин тукумуңа түбөлүк ээлик кылууга берем" деген. Мисирге сага келгениме чейин сенин Мисир жеринде туулган 2 уулуң Эпраим менен Менаше эми менин уулдарым болот. Рубейн менен Шимон сыяктуу эле булар меники болот.
Сенден төрөлө турган булардан кийинки балдар сеники болот. Ал балдар өз үлүштөрүндө өз бир туугандарынын аттары менен аталышат. Мен Месопотамиядан келе жатканда Канаан жергесинде жолдо Ефратага бир аз жете бербей өз колумда Рахелим көз жумду. Мен аны ошол жерге Ефратага бара жаткан жолдо көмдүм. Азыр ал жер Бейтлехем деп аталат. Анан Исраил Жусуптун балдарын көрүп, булар кимдер деп сурады. Жусуп атасына, булар менин уулдарым, буларды Кудай мага ушул жерден берди деп жооп берди. Ошондо Жакып ага, аларды мага жакын алып келчи, мен аларга батамды берейин деди. Каарлыктан Исраилдин көзүнүн курчу кетип, жакшы көрө албай калган эле. Жусуп балдарын ага жакын алып келди. Жакып аларды кучактап өптү. Ошондо Исраил Жусупка, сенин жүзүңдү көрөм деп үмүттөнгөн эмес элем, бирок Кудай мага балдарыңды да көрсөттү деди. Жусуп балдарын атасынын алдынан алып, ага башын ийип таазим этти. Анан Жусуп Эпрайымды оң колуна алып, Исраилдин сол колуна алып келди. Менашени сол колуна алып, Исраилдин оң колуна алып келди. Ипраим күчүү болсо да Исраил оң колун анын башына, ал эми сол колун Менашенин башына койду. Менаше тун уул экенин билип турса да ал колдорун ошондой койду. Анан Жусупка батасын берип мындай деди: Аталарым Ибраим менен Исхак алдында жүргөн Кудай, мени жаралганымдан бери бүгүнкү күнгө чейин сактап келген Кудай, мени ар кандай жамандыктан куткарган периште бул балдарга батасын берсин. Булар менин атым менен, аталарым Ибраим менен Исхактын аты менен аталышсын. Жер бетинде укумдап тукумдап көбөйүшсүн. Жусуп атасынын оң колун Эпрайымдын башына койгонун көрүп капа болду. Ал Эпрайымдын башынан атасынын колун алып, Менашанын башына коймокчу болуп, атасынын колун кармады да, ата андай эмес, туну бул, оң колуңду мунун башына кой деди. Бирок атасы ага макул болбой, билем, уулум, билем. Андан да эл чыгат, ал да улуу эл болот, бирок күчүүсү андан чоң болот, андан чоң уруу тарайт деди. Исраил ошол күнү аларга батасын берип, Исраил сенин атыңдан минтип батасын берет. Кудай сага Эпрайым менен Менашеге кылганыңдай кылсын деди. Ошентип ал Эпрайымды Менашеден жогору койду. Анан Исраил Жусупка мындай деди: Менин көзүм өтүп бара жатат, бирок Кудай силер менен болот. Силерди атаңардын жерине кайра алып барат. Аморлуктардын колунан кылычым менен, жаам менен тартып алган бир тилке жерди сени бир туугандарыңан артык көрүп сага берем. 49 бөлүм. Анан Жакып уулдарын чакырып, чогулуп келгиле, силерге алдыда эмне болорун айтып берейин. Жакыптын уулдары чогулуп келгиле, кулак салгыла, атаңар Исраилди уккула деди. Рубейн менин тунум, сен менин күч кубатымсың, күчүмдүн башатысың, кадыр баркың артып кудуретке жеттиң. Сен суудай ташкындаганың менен эч кимден артык болбойсуң, анткени атаңдын жаткан жерине кирип төшөгүн булгадың. Шимон менен Леби экөө бир тууган, алардын кылычтары катаалдыктын куралдары. Мен алардын кеңешине катышпайм, алардын жыйынына атак даңкым кошулбайт. Анткени алар ачуу калтырып, эркектерди өлтүрүштү, өз каалоолору боюнча букалардын тарамыштарын кесишти. Алардын каарына наалат, анткени ал катаал. Алардын ачуусуна каргыш тийсин, анткени ал жаалдуу. Аларды Жакыптын арасына бөлүштүрөм, Исраилдин арасына чачам. Жүйүт, сени бир туугандарың көкөлөтө макташат, колуң душмандарыңдын мойнунда болот, атаңдын уулдары сага таазим кылышат. Жаш арстан Жүйүт уулум Олжодон кайтып келе жатат. Ал баш ийип, арстан сымал, ургаачы арстан сымал жатты. Аны ким тургуза алат? Элдештирүүчү келмейинче Жүйүттүн колунан бийлик таягы түшпөйт, тукумунан мыйзам чыгаруучу кетпейт. Ага элдер баш ийишет. Ал жүзүм сабагына кодигин байлайт. Эң мыкты жүзүм сабагына ургаачы эшегинин баласын байлайт. Шарапка кийимин, жүзүм ширесине жамынчысын жууйт. Шараптан көздөрү жылтырап, сүттөн тиштери агарат. Забулун деңиз жээгинде кемелер токтоочу жайдын жанында жашайт. Анын чеги Сидонго чейин жетет. Исахар эки суунун ортосунда жаткан күчтүү эшек. Ал бейпилдик жакшы экенин, жер жагымдуу экенин көрдү. Жүк көтөрүү үчүн ийнин тосуп, салык төлөө үчүн эмгек кыла баштады. Дан Исраилдин бир уруусу катары өз элине калыстык кылат. Дан жолдо жаткан жылаан, жолуңдан чыккан уулуу жылаан болот. Атынын бутун чакса, чабандес чалкасынан кетет. Теңирим, сенин жардамыңдан үмүттөнөм. Гатты калың эл кысым калат, бирок ал анын артынан калбай кууп чыгарат. Ашырдын тамак ашы кенен болот, ал падышаныкындай тамак таап келип турат. Напталы, келишимдүү жейрен оозунан ширин сөз чыгат. Жусуп, жемиштүү дарактын бутагы. Булактын жанындагы жемиштүү дарактын бутагы, анын шак бутактары дубалдан ашып жайылат. Жаа тарткычтар аны капа кылышты,
ага кастык кылып жаа тартышты. Бирок анын жаасы катуу бойдон калды. Жакыптын кудуреттүү Кудайы колдогондуктан анын колунун булчуңдары бекем. Исраилдин кайтаруучусу жана тиреги анын тукумунан чыгат. Атаңдын Кудайы сага да жардам берсин. Кудуреттүү Кудай сени жогорудан асман баталары менен, өрөөндө жаткан булак башаттары менен алкасын, малдарыңды төлдөтүп, май сүткө карк кылсын. Байыркы тоолордун, түбөлүктүү дөбөлөрдүн баталарынан көбөсө артык турган атаңдын баталары менен батасын берсин. Ушул баталар Жусуптун башында жана бир туугандарынын арасынан тандалгандын башында болсун. Бенжамин жырткыч карышкыр, эртең менен карактаган жейт, кечинде олжоосун бөлүштүрөт. Исраилдин 12 руусу мына ушулар. Жана аларга атасынын айткандары да ушулар. Аларды алкап ар бирине өз батасын берди. Анан аларга мындай осуят кылды: мен эми өз элиме кошулганы бара жатам. Мени хеттиктердин Эпрон талаасындагы үңкүргө ата-бабаларымдын жанына койгула. Канаан жериндеги Мамрейдин алдындагы Махпел талаасындагы үңкүрдү талаа менен кошо Ибрайым көрүстөн үчүн хеттик Эпрондон сатып алган. Ал жерге Ибрайымды жана аялы Сараны коюшкан. Ал жерге Исхак менен Ребеканы коюшкан. Ал жерге мен Леяны койгом. Ал талаа жана талаадагы үңкүр Хет уулдарынан сатылып алынган. Ошентип Жакып уулдарына осуяттарын айтып бүттү да, буттарын төшөккө коюп, жан берип, өз элине кошулду. 50 бөлүм. Жусуп атасынын үстүнө жыгылып, ыйлап аны өпкүлөдү. Анан Жусуп дарыгер кызматчыларына атасын чирибес кылып, бальзамдап катырууга буйрук берди. Дарыгерлер Исраилди бальзамдап катырышты. Ошентип арадан 40 күн өттү. Анткени бальзамдап катырууга 40 күн керек эле. Мисирликтер 70 күн аза күтүп ыйлашты. Аны жоктоп ыйлаган күндөр аяктагандан кийин Жусуп фараон сарайындагыларга мындай деп кайрылды: эгерде мен силердин алдыңарда ырайым тапкан болсом, анда фараонго мындай дегиле: атам менден мындай деп ант алган эле: менин көзүм өтүп бара жатат. Мени Канаан жеринде өзүм үчүн казган көргө койгула. Мен эми ошол жерге барып атамды коюп келүүнү каалар элем. Ошондо фараон: атаңа берген антың боюнча барып атаңды коюп кел деди. Жусуп атасын койгону жөнөдү. Аны менен фараондун кызматчылары, үйүндөгү аксакалдар жана Мисир жериндеги аксакалдар, өзүнүн бүт үй бүлөсү, бир туугандары жана атасынын үйүндөгүлөр кетишти. Гошен жеринде балдары менен майда жана бодо малдарын гана калтырышты. Аны менен бирге арабалар менен атчандар кошо жөнөшкөндүктөн эл абдан көп болду. Алар Иордандын жанындагы Горен Аататка жеткенде ал жерде да чоң өкүрүк болду. Жусуп атасын жоктоп 7 күн ыйлады. Ошондо ал жерде жашаган канаандыктар Горен Аататтагы ыйды угуп, мисирликтер аябай жоктоп ыйлашты дешти. Ошондуктан ал жер Иордандагы мисирликтердин ыйы деп аталып калды. Жакыптын уулдары атасы кандай айтса ошондой кылышты. Уулдары аны Канаан жерине алып барып, Махпел талаасындагы үңкүргө коюшту. Ибрайым аны талаа менен бирге Мамрейдин алдындагы хеттик Эпрондон менчик көрүстөн үчүн сатып алган. Атасын койгондон кийин Жусуп бир туугандары менен өзү менен бирге атасын койгону баргандар менен Мисирге кайтып келди. Жусуптун бир туугандары атасы өлгөндөн кийин: Жусуп бизди жек көрүп калса эмне болот? Ага кылган жамандыгыбыз үчүн өч алгысы келсечи дешип, Жусупка мындай деп айтырып жиберишти: атаң өлөр алдында Жусупка минтип айткыла: бир туугандарың сага жамандык кылышты, алардын айыбы менен күнөөсүн кечир деген. Эми атаңдын Кудайынын кулдарынын айыбын кечир. Муну айтып жатканда Жусуп ыйлады. Бир туугандары өздөрү да келип, анын алдына жыгылып, эми биз сенин кулуңбуз дешти. Жусуп аларга: коркпогула, анткени мен Кудайдан корком. Силер мага жамандык ойлодуңар эле, Кудай аны жакшылыкка айлантты. Көп сандаган адамдардын өмүрүн сактап калыш үчүн азыр болуп турганды ишке ашырды. Ошондуктан коркпогула. Мен силерди бала бакырыңар менен кошо багам деди. Ошентип Жусуп алардын көңүлүн тынчтандырып, жүрөк жылыткан сөздөрүн айтты. Жусуп Мисирде атасынын үй бүлөсү менен жашап турду. Ал 110 жыл жашады. Ал Ибрайымдын 3-чү тукумуна чейин көрдү. Ошондой эле Менашенин уулу Махирдин уулдары да анын көзү тирүүсүндө төрөлүштү. Жусуп бир туугандарына мындай деди: менин көзүм өтүп бара жатат. Бирок Кудай силерге келип, силерди бул жерден алып чыгып, Ибрайым, Исхак жана Жакыпка убада кылган жерге жеткирет. Анан Жусуп Исраил уулдарына мындай деп ант алды: Кудай силерге келет. Ошондо силер менин сөөгүмдү бул жерден алып кеткиле. Ошентип Жусуп 110 жашында көз жумду. Аны Мисирде бальзамдап катырып табытка салып коюшту. Мусанын 2-чи китеби. Мисирден чыгуу. 1-чи бөлүм. Жакып менен бирге өз үй бүлөсү менен Мисирге келген Исраил уулдарынын аттары мындай: Рубейн, Шимон, Леби, Жүйүт, Исахар, Забулун, Бенжамин, Дан, Напталы, Гат жана Ашыр. Жакыптын тукуму 70 адам эле.
Ал эми Жусуп Мисирде болчу. Кийин Жусуп да, анын бир туугандары да, ошол муундун адамдары да көз жумушту. Бирок Исраил уулдары укумдап көбөйүп, күч алып, Мисир жерине толушту. Мисирде Жусупту билбеген жаңы падыша такка отурду. Ал өз элине мындай деди: Исраил эли бизден алдаганча көп жана күчтүү болуп кетти. Көбөйүп кетпеш үчүн биз аларды алдайлы, антпесек согуш болсо, алар душмандарыбызга кошулуп, бизге каршы чыгып, биздин жерден чыгып кетишет. Ошентип, ал оор жумушка салып эзиш үчүн алардын үстүнөн башчыларды койду. Азык-түлүк сактоо үчүн алар фараонго Питом жана Раамсес деген шаарларды курушту. Аларды канчалык эзген сайын, алар ошончолук көбөйүштү. Алар канчалык көбөйгөн сайын, мисирликтер алардан ошончолук кооптоно башташты. Ошондуктан мисирликтер Исраил уулдарын ырайымсыздык менен зордоп жумушка салышты. Аларды лай менен кышка салып, ар кандай талаа жумуштарына ырайымсыздык менен зордоп иштетип, алардын турмушун азаптуу кылып жиберишти. Мисир падышасы Шипра жана Пуя деген аначы еврей кемпирлерге мындай деп буйрук кылды: Силер еврей аялдарды төрөтүп жатканда карагыла. Эгерде эркек төрөлсө, аны өлтүрүп салгыла. Эгерде кыз төрөлсө, жашай берсин. Бирок аначы кемпирлер Кудайдан коркучу. Ошондуктан Мисир падышасынын айтканын кылбай, балдарды тирүү калтырып жатышты. Мисир падышасы аначы кемпирлерди чакырып алып: "Эмне үчүн мындай кылып жатасыңар? Эмнеге балдарды тирүү калтырып жатасыңар?" деп сурады. Аначы кемпирлер фараонго: "Еврей аялдар мисирлик аялдардай эмес экен. Алардын ден соолугу чың экен. Ошондуктан алар аначы кемпирлер келгиче эле төрөп жатышат" деп жооп беришти. Бул үчүн Кудай аначы кемпирлерге жакшылык кылды. Эл болсо көбөйгөндөн көбөйүп абдан күч алды. Аначы кемпирлер Кудайдан корккондуктан Кудай алардын үй бүлөсүнө батасын берди. Ошондо фараон өз элине мындай деп буйрук берди: "Еврейлердин жаңы төрөлгөн эркек балдарын дарыяга ыргыткыла, ал эми кыздарын тирүү калтыргыла." Экинчи бөлүм. Леби уруусунан бир адам ошол эле уруудан аял алды. Аялынын боюна бүтүп, эркек бала төрөдү. Баласынын абдан жакшынакай экенин көрүп, ал аны 3 ай жашырып жүрдү. Бирок ал андан ары жашыра албай калгандыктан, камыштан жасалган кол себет алып, аны ылай жана чайыр менен каптады да, баланы себетке салып, дарыянын жээгиндеги камыштын арасына коюп койду. Ал эмне болор экен деп эжеси алыстан карап турду. Ошол убакта фараондун кызы сууга түшкөнү дарыяга келди. Анын нөкөр кыздары дарыя жээктеп жүрүшкөн эле. Фараондун кызы камыштын арасындагы себетти көрүп, аны алып келүүгө күңүн жиберди. Ал себетти ачып баланы көрүп, "Бул еврей балдарынан экен" деди. Бала ыйлап жаткандыктан ага боору ооруду. Баланын эжеси фараон кызына: "Мен барып еврей аялдарынан баланы багып бере турган эмчегине чакырып келейинби" деди. Фараон кыз ага: "Барып кел" деди. Кыз барып баланын энесин чакырып келди. Фараон кыз ага: "Бул баланы алып мага багып бер, акысын төлөп берем" деди. Аял баланы алып бага баштады. Бала чоңойгондо аял аны фараон кызына алып келди. Ал аны бала кылып алды. "Мен аны суудан чыгарып алгам" деп баланын атын Муса койду. Арадан көп убакыт өтүп, Муса чоңоюп эржеткенден кийин өз бир туугандарына барып, алардын жумушу оор экенин көрдү. Бир еврейди мисирлик бир адамдын сабап жатканын көрүп калды. Эки жагын карап, эч ким жок экенин байкады да, мисирликти өлтүрүп кумга көмүп койду. Эртеси күнү да эки еврейдин чатакташып жатканын көрүп, кордоп жатканынан: "Эмне үчүн бир тууганыңды уруп жатасың?" деп сурады. Ал болсо: "Сени ким бизге башкаруучу же соттоочу кылып койду? Мисирликти өлтүргөндөй мени да өлтүргүң келип турабы" деп жооп берди. Ошондо Муса: "Чын эле бул жөнүндө билип калышкан турбайбы" деп коркуп кетти. Фараон бул жөнүндө укканда Мусаны өлтүргүсү келди, бирок Муса фараондон качып чыгып, Мидиан жерине келип, кудуктун жанына отурду. Мидиандын дин кызматчысынын 7 кызы бар эле. Алар атасынын койлорун сугарыш үчүн кудукка келип, суу сузуп алып, аштоолорго суу толтуруп жатышкан. Аңгыча койчулар келип, аларды кууп жиберишти. Ошондо Муса тура калып, кыздарды коргоп, койлорун сугарып берди. Кыздары атасы Ребуэлге келишкенде, атасы алардан: "Бүгүн эмне эрте келдиңер?" деп сурады. Алар ага: "Мисирлик бир киши бизди койчулардан коргоп калды. Атүгүл кудуктан суу сузуп, койлорубузду сугарып берди" дешти. Ошондо ал кыздарына: "Ал кайда? Эмне үчүн аны таштап келдиңер? Барып чакырып келгиле, тамак ичсин" деди. Мусага ал кишинин үйүндө жашоо жагып калды. Ал киши Мусага Сипор деген кызын берди. Сипор уул төрөдү. "Мен бөтөн жерде келгин болуп калдым" деп Муса ага Гейршом деген ат койду. Арадан көп убакыт өткөндөн кийин Мисир падышасы өлдү. Исраил уулдары оор жумуштан кыйналып, боздоп ыйлап жатышты. Алардын боздогон үнү Кудайга жетти. Кудай алардын ыйын угуп, өзүнүн Ыбрайым, Исхак жана Жакып менен түзгөн келишимин эстеди. Кудай Исраил уулдарын көрүп, аларга назарын салды.
3 bölüm. Musa Midiyandын din кызматчысы кайнатасы Итронун койлорун кайтарып жүрдү. Bir күнү ал койлорду чөлдүн аягына чейин айдап барып, Кудайдын тоосу Хорепке келди. Ошондага күйүп жаткан тикенектүү бадалдын арасынан оттун жалынынан Теңирдин периштеси көрүндү. Муса тикенектүү бадалдын жалындап күйүп жатканын, бирок күйүп кетпегенин көрдү. Эмне үчүн бадал күйүп кетпейт? Барып булукмуштуу кубулушту көрүп келейинчи деди ал. Теңир анын көргөнү келе жатканын көрүп, бадал ичинен аны Муса, Муса деп чакырды. Ал мен мындамын деп жооп берди. Кудай ага, бул жерге жакындаба. Бут кийимиңди чеч, анткени сен турган жер ыйык жер. Мен сенин ата бабаңдын Кудайымын, Ыбрайымдын, Исхактын, Жакыптын Кудайымын деди. Муса бетин жаап алды, анткени Кудайды карагандан коркту. Теңир мындай деди: мен өз элимдин Мисирде тарткан азабын көрдүм. Башкаруучулардан кордук көрүп, боздогон үнүн уктум. Мен анын кайгысын билем. Ошондуктан мен аны мисирликтердин колунан куткаруу үчүн аны бул жерден алып чыгып, сүт менен балаккан жакшы кенен жерге, канаандыктардын, хеттиктердин, аморлуктардын, периздиктердин, хибиликтердин жана жебустуктардын жерине алып баруу үчүн келдим. Исраил уулдарынын боздогон үнү мага жетти. Аларды мисирликтер кантип эзип жатканын көрүп турам. Ошондуктан баргын. Мен сени фараонго жиберем. Мисирден менин элимди, Исраил уулдарын алып чык. Муса Кудайга: фараонго барып, Мисирден Исраил уулдарын алып чыккыдай мен киммин деди. Ошондо Кудай ага: мен сени менен болом. Сени мен жибергендигимдин белгиси мындай: сен элди Мисирден алып чыккандан кийин ушул тоонун үстүндө Кудайга ибадат кыласыңар деди. Муса Кудайга: мен азыр Исраил уулдарына барып, силердин ата бабаңардын Кудайы мени силерге жиберди десем, алар менден анын аты ким деп сурашса, эмне деп жооп беришим керек деди. Кудай Мусага: мен бар болуп туруучумун, Жахабамын. Исраил уулдарына мени силерге бар болуп туруучу өзү жиберди деп айт деди. Анан Кудай Мусага дагы мындай деди: Исраил уулдарына мындай деп айт: Теңир силердин ата бабаңардын Кудайы, Ыбрайымдын, Исхактын, Жакыптын Кудайы мени силерге жиберди. Бул менин кылымдан кылымга, укумдан тукумга белгилүү болгон ысымым. Барып Исраил аксакалдарын чогултуп, аларга мындай деп айт: Теңир силердин ата бабаңардын Кудайы, Ыбрайымдын, Исхактын, Жакыптын Кудайы мага келип мындай деди: мен силерге келип, Мисирде силерди эмне кылып жатышканын көрдүм. Мен силерди мисирликтердин эзүүсүнөн куткарып, канаандыктардын, хеттиктердин, аморлуктардын, периздиктердин, хибиликтердин жана жебустуктардын жерине, сүт менен балаккан жерге алып барам. Ошондо алар сени угушат. Сен болсо Исраил аксакалдары менен бирге Мисир падышасына барып, ага мындай деп айтасың: Теңир еврейлердин Кудайы бизди чакырып жатат. Ошондуктан бизди чөлгө 3 күндүк жолго кое бер. Кудай Теңирибизге курмандык чалалы. Мен билем, Мисир падышасын зор күч менен мажбур кылбасаң, силерге рухсат бербейт. Мен өзүмдүн күчүмдү колдонуп, Мисирди кереметтер менен кыйратам. Ал силерди ошондон кийин гана кое берет. Мен бул элге мисирликтердин көзүнчө ырайым кылам. Силер кетип бара жатканда куру кол кетпейсиңер. Ар бир еврей аял мисирлик коңшусунан жана үйүндө жашаган мисирлик аялдардан алтын күмүш буюмдарын, кийимдерин сурап алат. Аларды уул кыздарыңарга кийгизесиңер. Ошентип мисирликтерди тоноп аласыңар. 4 бөлүм. Муса мындай деп жооп берди: эгерде алар мага ишенбей, менин үнүмдү укпай, Теңир сага келген жок дешсечи? Теңир андан: колуңдагы эмне деп сурады. Ал: таяк деп жооп берди. Теңир ага: аны жерге ташта деди. Ал аны жерге таштаганда таяк жылаанга айланды. Муса андан качып жөнөдү. Теңир Мусага: колуңду сунуп, анын куйругунан карма деди. Ал колун сунуп, жылаанды кармады. Ошондо ал анын колунда кайрадан таяк болуп калды. Ошондо Теңир ага: бул жышаан аларга өздөрүнүн ата бабаларынын Кудайы, Ыбрайымдын, Исхактын жана Жакыптын Кудайы сага келгендигине ишениш үчүн көрсөтүлсүн деди. Теңир ага мындай деди: колуңду койнуңа сал. Ал колун койнуна салып, кайра чыгарганда колу пес оорусунан кардай агарып калды. Теңир дагы: колуңду кайрадан койнуңа сал деди. Ал колун койнуна салып, кайра чыгарганда мурунку калыбына келди. Ошондо Теңир ага дагы мындай деди: эгерде алар сага биринчи жышаанга ишенбей коюшса, анда экинчи жышаанга ишенишет. Эгерде алар бул эки жышаанга да ишенбей, сени укпай коюшса, анда дарыядан суу сузуп алып жерге төк. Жерге төгүлгөн суу канга айланат. Ошондо Муса Теңирге: о Теңир, мен мурун эле сөзгө чечен эмес болчумун. Сен өзүңдүн кулуң мени менен сүйлөшүп жаткан учурда да мен ошондой элемин. Мен кыйналып сүйлөйм, мен кекечмин деди.
Теңир ага адамга ооз берген ким? Аны дудук же дүлөй көздүү же сокур кылган ким? Ошенткен Теңир мен эмесминби? Демек баргын. Мен сага айтып турам, эмнени айтышты үйрөтүп турам деди. Муса мындай деди: Теңир мен эмес, башканы жибер. Ошондо Теңир Мусага каарданып мындай деди: Леби уруусундагы Арун деген бир тууганыңчы, мен анын сүйлөй аларын билем. Азыр ал сенин алдыңдан чыгат. Сени көргөндө сүйүнүп кетет. Сен ага айтып турасың, эмнени айтышты үйрөтүп турасың. Мен болсо сага да, ага да эмне деш керек экениңерди айтып турам. Эмне кылышты үйрөтүп турам. Ал сенин ордуңа элге чыгып сүйлөйт. Ошондуктан ал сенин оозуң болот. Сен болсо ал үчүн Кудай ордуна болосуң. Бул таякты да колуңа ал, аны менен керемет көрсөтөсүң. Муса ал жерден кетти. Анан ал кайнатасы Итрого келип мындай деди: Мен кетейин, Мисирдеги бир туугандарыма кайра барайын. Алар тирүү бекен көрүп келейин. Итро Мусага тынчтык менен бара бер деди. Мидиан жеринде Теңир Мусага: Жөнө, Мисирге кайра бар, анткени сени издегендердин баары өлүшкөн деди. Ошондо Муса аялы менен уулдарын эшекке мингизип Мисир жерине жөнөп кетти. Муса Кудайдын таягында колуна алды. Теңир Мусага мындай деди: Мисир жерине кайра барганыңда байкагын, мен сага айткан кереметтердин баарын фараондун алдында көрсөт. Мен болсо анын жүрөгүн катуулантып коем. Ошондо ал элди кое бербейт. Ошондо фараонго мындай деп айт: Теңир мындай дейт: Исраил менин тун уулум. Мен сага айтып жатам, менин уулумду кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде кое бербесең, анда мен сенин тун уулуңду өлтүрөм. Жолдо түнөгөн жерде Теңир Мусага жолугуп аны өлтүргүсү келди. Ошондо Сипор таш бычак алып, уулунун сүннөтүн кесип, Мусанын бутунун алдына таштады да: Эми сен менин кан күйөөмсүң деди. Ошондо Теңир андан кетти. Сипор ага сүннөткө отургузуу аркылуу сен менин кан күйөөмсүң деди. Анан Теңир Арунга: Чөлгө барып Мусаны тосуп ал деди. Ал жолго чыгып, Кудайдын тоосунун жанынан Мусага жолугуп, аны бетинен өптү. Муса Арунга өзү жиберген Теңирдин бардык сөздөрүн, ал осуят кылган бардык кереметтер жөнүндө айтып берди. Анан Муса Арун менен барып, Исраил уулдарынын бардык аксакалдарын чогултту. Арун аларга Теңирдин Мусага айткан сөздөрүнүн баарын айтып берди. Муса болсо элдин алдында кереметтерди көрсөттү. Ошондо эл ишенди. Алар Теңирдин Исраил уулдарына келгенин, алардын тарткан азабын көргөнүн угушканда тизе бүгүп таазим этишти. 5-бөлүм. Ошондон кийин Муса менен Арун фараонго келип мындай дешти: Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: Менин элимди кое бер. Алар чөлдө мага арнап майрам өткөрүшсүн. Бирок фараон: Теңир ким экен? Мен аны угуп, Исраилди кое бергидей. Мен Теңирди билбейм, Исраилди да кое бербейм деди. Алар ага: Еврейлердин Кудайы бизди чакырып жатат. Бизди чөлгө 3 күндүк жолго кое бер. Кудай Теңирибизге курмандык чалалы. Болбосо ал бизге жугуштуу оору жиберет же кылыч менен жок кылат дешти. Ошондо Мисир падышасы аларга: Муса менен Арун, силер эмне үчүн элди жумушунан алакты кылып жатасыңар? Өз жумушуңарга жөнөгүлө. Азыр бул жерде эл көп. Силер болсо аларды иштеринен алакты кылып жатасыңар деди. Анан фараон ошол эле күнү башкаруучуларга жана көзөмөлдөөчүлөргө мындай деп буйрук берди: Мындан ары элге кыш куйганга саман бербегиле. Алар саманды өздөрү барып чогултуп алышсын. Бирок кышты мурунку эле белгиленген санда куйушсун, санын азайтпагыла. Алар жалкоо, ошондуктан барып Кудайыбызга курмандык чалабыз деп кыйкырып жатышат. Аларга жумушту көп бергиле, иштешсин, куру сөз менен алек болушпасын. Ошондо башкаруучулар менен көзөмөлдөөчүлөр элге кайрылып: Фараон силерге саман бербейм, саманды өзүңөр таап алгыла, бирок жумушуңарды азайтпайм деп айтып жатат дешти. Ошондо эл саман ордуна пая издеп Мисир жерине тарап кетти. Башкаруучулар болсо кышты саман бар кездегидей эле күн сайын мурунку белгиленген санда куйгула деп мажбурлап жатышты. Ал эми фараондун башкаруучулары Исраил уулдарынын ичинен өздөрү дайындаган көзөмөлдөөчүлөрдү эмне үчүн кышты мурунку белгиленген санда куйбай жатасыңар деп уруп сабашты. Ошондо Исраил уулдарынын көзөмөлдөөчүлөрү фараонго ыйлап келип: Эмнеге кулдарыңа ушундай мамиле кылып жатасың? Кулдарыңа саман бербей жатышат, бирок кыш куйгула деп кулдарыңды сабап жатышат. Элиң күнөө кылып жатат дешти. Бирок фараон аларга: Жалкоосуңар силер, жалкоосуңар. Ошондуктан Теңирге курмандык чалабыз деп жатасыңар. Баргыла иштегиле. Силерге саман берилбейт, бирок тиешелүү сандагы кышты толук бергиле деди. Исраил уулдарынан коюлган көзөмөлдөөчүлөр ар бир күнгө белгиленген кыштын санын кемитпегиле деген сөздөн баштарына мүшкүл түшкөнүн түшүнүштү. Алар фараондон чыкканда аларды күтүп турган Муса менен Арунга жолугушту. Анан аларга: Теңир силерди көрсө экен, бизди фараонго жана анын кулдарына жек көрүндү кылганыңар үчүн, бизди өлтүртүү үчүн алардын колуна кылыч карматканыңар үчүн жазаласа экен дешти.
Ошондо Муса Теңирге кайрылып: "Теңир, эмне үчүн бул элди ушундай азапка салдың? Эмне үчүн мени жибердиң? Мен келип фараонго сенин ысымыңдан сүйлөй баштагандан тартып, ал бул элге мурункудан да жаман мамиле кыла баштады. Сен болсо өз элиңди куткарган жоксуң" деди. 6-бөлүм. Ошондо Теңир Мусага: "Эми сен менин фараонго эмне кыларымды көрөсүң? Фараон аларды күчтүү колдун таасири менен кое берет. Атүгүл күчтүү колдун таасири менен аларды өз жеринен кууп чыгат" деди. Ошондо Кудай Мусага мындай деди: "Мен Теңирмин. Мен Ыбрайымга, Ысхакка жана Жакыпка кудуреттүү Кудай деген ысым менен келгенмин, бирок аларга Теңир деген ысымым менен ачылган эмесмин. Өздөрү келгин катары жашап жатышкан Канаан жерин берем деп мен алар менен келишим түзгөм. Мен мисирликтердин эзүүсү астында кыйналган Исраил уулдарынын онтогонун угуп, өзүмдүн келишимимди эстедим. Ошондуктан Исраил уулдарына мындай деп айт: Мен Теңирмин. Силерди мисирликтердин эзүүсүнөн куткарам. Силерди кулчулуктан бошотом. Силерди кудуреттүү күчүм менен, чоң жазалар менен куткарам. Силерди өзүмө эл кылып алам да силердин Кудайыңар болом. Ошондо силерди мисирликтердин эзүүсүнөн куткарган Кудай Теңириңер мен экенимди билесиңер. Мен колумду көтөрүп Ыбрайымга, Ысхакка жана Жакыпка берем деп убада кылган жерге силерди алып барам да аны силерге мураска берем. Мен Теңирмин." Муса муну Исраил уулдарына айтып берди. Бирок алар жүрөк заада болуп калышкандыктан жумуштун оордугунан Мусага кулак салышкан жок. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Мисир падышасы фараонго кирип айт, ал Исраил уулдарын өз жеринен кое берсин." Муса Теңирдин алдында мындай деди: "Мени Исраил уулдары укпай жатышса, фараон кантип уксун? Мен болсо сөзгө жокмун." Бирок Теңир Муса менен Ааронга сүйлөдү. Исраил уулдарын Мисирден алып чыгууга буйрук берип, аларды Исраил уулдарына Мисир падышасы фараонго жиберди. Алардын уруу башчылары булар: Исраилдин туну Рубейндин уулдары Ханох жана Палу, Хесрон жана Карми, бул Рубейн уруусу. Шимондун уулдары Жемуэл жана Жамин, Оят жана Жахин, Сохар жана Канаандык аялдын уулу Шабул, бул Шимон уруусу. Лебинин уулдары, уруу башчылары булар: Гейршон, Каат жана Мерари. Леби болсо 137 жыл жашаган. Гершондун уулдары, уруу башчылары Либни жана Шимей. Кааттын уулдары Амрам жана Ицар, Хеброн жана Узиел. Каат болсо 133 жыл жашаган. Мераринин уулдары Махли жана Муши. Булар Лебинин уруу башчылары. Амрам өзүнүн тайжасы Жохебетти аялдык алган. Алага Арун менен Мусаны төрөп берген. Амрам болсо 137 жыл жашаган. Ицардын уулдары Корак, Непек жана Зихри. Узиелдин уулдары Мишаэл, Элсапан жана Ситри. Арун Нахшондун карындашы Аминадаптын кызы Элишебаны аялдык алган. Алага Надап менен Абуютту, Элазар менен Итамарды төрөп берген. Корактын уулдары Асир, Элкана жана Абуясап. Булар Корак уруусу. Арундун уулу Элазар Путиелдин кыздарынын бирөөнү аялдык алган. Алага Пинехасты төрөп берген. Булар Лебинин уруу башчылары. Арун менен Муса Теңирден Мисир жеринен Исраил уулдарын кошуундары менен кошо алып чыккыла деген буйрук алган кишилер. Исраил уулдары Мисирден алып чыгуу үчүн фараон менен сүйлөшкөн кишилер ушул: Арун менен Муса. Теңир Мисир жеринде Мусага сүйлөдү. Теңир Мусага мындай деди: "Мен Теңирмин. Мен сага айткандым баарын Мисир падышасы фараонго айт." Муса болсо Теңирдин алдында мындай деди: "Мен сөзгө жокмун, фараон мени кантип уксун." 7-бөлүм. Бирок Теңир Мусага мындай деди: "Билип кой, мен сени фараонго Кудай кылып койдум. Ал эми бир тууганың Арун сенин пайгамбарың болот. Сен ага мен буйругандын баарын айтасың. Бир тууганың Арун болсо фараонго Исраил уулдарын өз жериңен кое бер деп айт. Бирок мен фараондун жүрөгүн катуулантып коем да Мисир жеринде өзүмдүн көптөгөн жышаандарымды, кереметтеримди көрсөтөм. Фараон силерди укпайт. Ошондо мен Мисирге күч колдонуп, аларды катуу жазалап, өзүмдүн кошуунумду, өзүмдүн элим Исраил уулдарын Мисир жеринен алып чыгам. Мен Мисирди катуу жазалап, алардын арасынан Исраил уулдарын алып чыгам. Ошондо мисирликтер менин Теңир экенимди билишет." Муса менен Арун Теңир буйругандай кылышты. Фараон менен сүйлөшкөн убакта Муса 80 жашта, ал эми Арун 83 жашта эле. Теңир Муса менен Арунга мындай деди: "Эгерде фараон силерге керемет көрсөткүлө десе, сен Арунга таягыңды алып фараондун алдына ташта деп айт. Ал жылаанга айланат." Муса менен Арун фараонго келип, Теңир буйругандай кылышты.
Аарон таягын фараондун жана анын кулдарынын алдына таштаганда ал жылаанга айланды. Ошондо фараон даанышмандар менен сыйкырчыларды чакырды. Мисирдин сыйкырчылары да өздөрүнүн сыйкырлары менен ошондой кылышты. Ар бири өз таягын таштаганда алар да жылаанга айланды. Бирок Аарондун таягы алардын таяктарын жутуп алды. Теңир айткандай, фараондун жүрөгү катууланып аларды укпай койду. Ошондо Теңир Мусага фараондун жүрөгү таштай катыды. Ал элди кое бергиси келбей жатат. Эртең менен фараонго бар, ал сууга чыгат. Сен анын дарыянын жээгинен тосуп тур. Жылаанга айланган таягыңды колуңа алып ал. Анан ага мындай де: еврейлердин Кудай Теңири мени сага мындай дедиргени жиберди. Менин элимди кое бер, алар чөлгө барып мага ибадат кылышсын. Бирок сен ушул күнгө чейин укпай келдиң. Теңир мындай дейт: менин Теңир экенимди сен мындан билесиң. Мен азыр колумдагы мына бул таяк менен дарыядагы сууну чабам, ал канга айланат. Дарыядагы балыктар кырылат, дарыя сасыйт, мисирликтер жийиркенип андан суу иче албай калышат. Теңир Мусага мындай деди: Ааронго айт, таягыңды алып, колуңду Мисирдин сууларына, дарыяларына, агын сууларына, көлдөрүнө, суу сактагычтарына сун. Ошондо алар канга айланат. Бүткүл Мисир жери кан болот. Жыгач таш идиштеринин ичиндеги суулар да канга айланат. Муса менен Аарон Теңир буйругандай кылышты. Аарон таягын көтөрүп фараондун жана анын кулдарынын көзүнчө дарыядагы сууну чапты. Дарыядагы суу канга айланды. Ошондо дарыядагы балыктар кырылып, дарыя сасып кеткендиктен мисирликтер дарыядан суу иче албай калышты. Ошентип бүткүл Мисир жери кан болду. Мисирдин сыйкырчылары да өздөрүнүн сыйкырлары менен ошондой кылышты. Теңир айткандай, фараондун жүрөгү катууланып, аларды укпай койду. Фараон бурулуп үйүнө кетип калды. Ага бул да таасир эткен жок. Ичкенге суу табыш үчүн бүт мисирликтер дарыянын тегерегин каза башташты. Анткени алар дарыядагы суудан иче албай калышкан эле. Теңир дарыяны канга айланткандан кийин 7 күн өттү. 8 бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: фараонго барбайт. Теңир мындай дейт: менин элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде сен аларды кое бергенге макул болбосоң, анда мен сенин бардык жериңе курбака каптатам. Ошондо дарыяда курбакалар бакылдап, андан чыгып үйүңө да, уктоочу бөлмөңө да, төшөгүңө да, кулдарың менен элиңдин үйлөрүнө да, мешиңдин ичине да, камыр ачыткан челегиңе да кирет. Курбакалар сенин элиңдин жана кулдарыңдын үстүнө чыгат. Теңир Мусага мындай деди: Ааронго айт, колуңдагы таягыңды дарыяларга, агын сууларга жана көлдөргө сунуп, Мисир жерине курбака каптат. Аарон колун Мисир жериндеги сууларга сунганда, курбакалар чыгып Мисир жерин каптады. Сыйкырчылар да өз сыйкырлары менен ушундай кылып Мисир жерине курбака каптатышты. Фараон Муса менен Ааронду чакырып аларга: Теңирге сыйынгыла, ал курбакаларды менден, менин элимден жоготсун. Ошондо мен Исраил элин Теңирге курмандык чалууга кое берем деди. Муса фараонго мындай деди: сенин жериңдеги үйлөрүңдөгү курбакалар жок болуп, дарыяларда гана калсын деп, сен үчүн, кулдарың үчүн, элиң үчүн сыйынар убакытты мага өзүң белгиле. Ал эртең деди. Мусага: сен айткандай болсун. Ошондо биздин Кудай Теңирибиздей эч ким жок экенин билесиң. Курбакалар сенден, үйлөрүңдөн, кулдарыңдан жана элиңден жок болуп, дарыяларда гана калат. Муса менен Аарон фараондон чыгышты. Теңирдин фараонго каптаткан курбакалар жөнүндө айтып, Муса Теңирге сыйынды. Ошондо Теңир Мусанын айткандай кылды. Үйлөрдөгү, короолордогу жана талаадагы курбакалар кырылып калды. Аларды үймө-үймө кылып жийип коюшту. Ошондо жер сасып кетти. Фараон жеңилдик болгонун көргөндө жүрөгүн катуулантып, Теңир айткандай аларды укпай койду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Ааронго айт, таягыңды көтөрүп, жердеги топуракты чап. Ошондо топурак майда чиркейге айланып, бүткүл Мисир жерине толуп кетет. Алар ошондой кылышты. Аарон колундагы таягын көтөрүп топуракты чапканда, адамдарга да, малга да майда чиркейлер жабышты. Бүткүл Мисир жериндеги топурактын баары майда чиркейге айланды. Сыйкырчылар да өз сыйкырлары менен майда чиркей чыгарууга аракет кылышты, бирок чыгара алышкан жок. Ошентип майда чиркейлер адамдарга да, малга да жабышты. Ошондо сыйкырчылар фараонго: бул Кудайдын колу дешти. Бирок фараондун жүрөгү катууланып, Теңир айткандай аларды укпай койду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: эртең менен эрте туруп фараондун алдына бар, ал сууга чыгат. Ошондо сен ага мындай де: Теңир мындай дейт: менин элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде элимди кое бербесең, анда мен сага, сенин кулдарыңа, элиңе, үйлөрүңө көгөн каптатам. Ошондо мисирликтердин үйлөрү, алар жашаган жер көгөнгө толот. Бирок ошол күнү менин элим жашаган Гошен жерин бөлүп коем. Ал жерде көгөн болбойт. Ошондо жер үстүндөгү Теңир мен экенимди билесиң. Менин элим менен сенин элиңдин ортосун бөлүп коем. Эртең ушул жашаан болот. Теңир так ошондой кылды. Фараондун үйүн, анын кулдарынын үйлөрүн жана бүт Мисир жерин көгөн каптады. Жер көгөндөн кыйрап жатты.
Ошондо фараон Муса менен Арунду чакырып алып, баргыла, Кудайыңарга ушул жерде курмандык чалгыла деди. Бирок Мусага андай кылууга болбойт, анткени Кудай Теңирибизге арнап чалган курмандыгыбыз мисирликтер үчүн жийиркеништүү. Эгерде мисирликтер үчүн жийиркеништүү болгон курмандыкты алардын көзүнчө чалсак, алар бизди ташпаран калышпайбы? Биз 3 күн жол жүрүп, чөлгө барып, Кудай Теңирибизге өз айткандай кылып курмандык чалабыз деди. Ошондо фараон: мен силерге өзүңөрдүн Кудай Теңириңерге курмандык чалыш үчүн чөлгө барууңарга уруксат берем. Бирок алыс кетпегиле. Мен үчүн да сыйынып койгула деди. Мусага мындай деди: мен азыр сенден чыгып Теңирге сыйынам. Ошондо көгөндөр сенден, сенин кулдарыңан, сенин элиңден эртең эле жок болот. Бирок сен элди курмандык чалууга кое бербей, алдаганыңды койгун. Анан Муса фараондон чыгып Теңирге сыйынды. Ошондо Теңир Мусанын айткандай кылып, фараондон, анын кулдарынан, анын элинен көгөндөрдү жок кылды. Бир да көгөн калган жок. Бирок фараон бул жолда жүрөгүн катуулантып, элди кое бербей койду. 9-бөлүм. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: фараонго барып, еврейлердин Кудай Теңири мындай деп айтып жатты: менин элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде сен аны кое бергиң келбей, дагы кармай турган болсоң, анда Теңир өз колун талаадагы бардык малыңа, жылкыларыңа, эшектериңе, төөлөрүңө, өгүздөрүңө жана койлоруңа каршы сунат. Теңир аларга өтө оор жугуштуу оору таратат. Бирок Теңир Исраилдин малын Мисирдин малынан бөлүп коет. Исраил уулдарынын малынан бирөө да өлбөйт. Ошентип Теңир убакытты мындай деп белгиледи: муну Теңир эртең ушул жерде жасайт. Теңир муну эртеси күн жасады. Ошондо Мисирдин бардык малы кырылып калды. Бирок Исраил уулдарынын малынан бирөө да өлгөн жок. Фараон билип келген киши жиберсе, Исраилдыктардын малынан бирөө да өлбөптүр. Бирок фараондун жүрөгү катууланып, элди кое бербей койду. Ошондо Теңир Муса менен Арунга мындай деди: мештен бир кочтан гүл алгыла, Муса анын фараондун көзүнчө асманга чачсын. Ошондо бүткүл Мисир жерин чаң каптап, бүткүл Мисир жериндеги адамдар менен малга ириңдеген жара чыгат. Алар мештен гүл уштап алып, фараондун алдына келишти. Муса аны асманга чачты. Ошондо адамдар менен малга ириңдеген жара чыкты. Сыйкырчылар жарадан улам Мусанын алдында туруштук бере алышпады. Анткени жара сыйкырчыларга жана бүт мисирликтерге чыккан эле. Бирок Теңир фараондун жүрөгүн катуулантып койгондуктан, Теңир Мусага айткандай эле фараон аларды уккан жок. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: эртең менен эрте туруп фараондун алдына барып ага мындай де: еврейлердин Кудай Теңири мындай дейт: менин элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Анткени бул жолу мен сени, кулдарыңды жана элиңди катуу жазалайм. Ошондо сен бүт жер үстүндө мага теңдеш эч ким жок экенин билесиң. Эгерде мен күчүмдү көрсөтсөм, анда сен элиң менен кошо өлмөксүң. Сен жер бетинен жок болот элең. Бирок сага өзүмдүн күчүмдү көрсөтүш үчүн, менин ысымым бүт жер жүзүндө белгилүү болуш үчүн мен сага тийген жокмун. Сен менин элимди кое бергиң келбей дагы эле каршы болуп жатасың. Мен эртең так ушул убакта Мисир негизделген күндөн тартып азыркыга чейин болуп көрбөгөн өтө катуу мөндүр жаадырам. Ошондуктан малыңды жана талаада эмнең болсо ошонун баарын чогултканы киши жибер. Ал эми үйгө келбей талаада калган адамдарың да, малың да мөндүрдөн кырылат. Фараондун кулдарынын ичинен Теңирдин сөзүнөн корккондору шашылыш барып, талаадагы кулдары менен малын үйлөрүнө алып келишти. Ал эми Теңирдин сөзүнө көңүл бурбагандары кулдары менен малын талаага калтырышты. Ошондо Теңир Мусага: колуңду асманга көтөр, бүткүл Мисир жерине, элине, малына жана Мисир жериндеги бардык өсүмдүктөргө мөндүр түшөт деди. Муса таягын асманга көтөрдү. Ошондо Теңир күн күркүрөтүп мөндүр жаадырды. Жер бетин от каптады. Ошентип Теңир Мисир жерине мөндүр жаадырды. Мөндүр менен кошо от да жаады. Мөндүр абдан катуу болду. Мисир негизделгенден бери мындай болгон эмес. Ошентип бүткүл Мисир жериндеги адамдан баштап малга чейин талаада эмне болсо ошонун баарын мөндүр талкалады. Талаадагы өсүмдүктүн баарын, талаадагы бардык бактырактарды мөндүр талкалап кетти. Исраил уулдары жашаган Гошен жерине гана мөндүр жааган жок. Ошондо фараон Муса менен Арунду киши жиберип чакыртып алып: бул жолу мен күнөө кылдым. Теңир адилеттүү, мен жана менин элим болсо айыптуу. Теңирге сыйынгылач, Кудайдын күн күркүрөөсү менен мөндүрү басылсын. Ошондо мен силерди кое берем, мындан ары кармабайм деди. Мусага: мен шаардан чыгарым менен Теңирге колумду сунам. Күндүн күркүрөгөнү да мөндүр да басылат. Ошондо сен жер Теңирдики экенин билесиң. Бирок мен билем, сен да кулдарың да дагы эле Кудай Теңирден коркпойсуңар деди. Зыгыр менен арпаны да мөндүр талкалап кетти. Анткени арпа баш алып зыгырдан алып калган эле. Ал эми буудай менен кайрак буудайды мөндүр талкалаган жок, анткени алар кеч себилген эле.
Муса фараондон чыгып шаардан узагандан кийин Теңирге колун сунду. Ошондо күндүн күркүрөгөнү да, мөндүр да, жерге куйган жамгыр да басылды. Фараон жамгырдын да, күн күркүрөөнүн да, мөндүрдүн да басылганын көргөндө күнөө кылганын улантты. Ал өзү да, анын кулдары да жүрөктөрүн катуулантышты. Теңир Муса аркылуу айткандай, фараондун жүрөгү катууланып, Ысрайыл уулдарын кое бербей койду.